Астанада 21-ші эл аралык Geotikov олимпиадасы өтүүдө. 5 күнгө созула турган сынакта математика, физика жана информатика сабактарынан мыкты окуучулар аныкталат. Бул мелдеште мыкты болуу үчүн катышуучулар 2 турдан мүдүрүлбөй өтүшү керек. Олимпиаданын тапшырмаларын эл аралык калыстыртуу өткөздү. Аларды чечүү үчүн Казакстандын борборунда 15 өлкөдөн 700гө жакын мектеп окуучулары чогулду. Жалпысынан өлкөгө Борбор Азиянын жана КМШнын, Түркиянын, Грузиянын, Болгария, Румыния, Сербиянын жана Монголиянын мектептеринин мыкты окуучулары келишти. Командалар улуттук олимпиадалардын жыйынтыгы боюнча тандалып алынды. Уюштуруучулардын айтымында мелдеш жаштар арасында физика, математика илимдерин жайылтууга, эл аралык кызматташтыкты бекемдөөгө жана билим берүү мекемелеринин ортосунда тажрыйба жана чеберчилик алмашууга өбөлгө түзөт. Бул менин эл аралык олимпиадага катышып жаткан алгачкы учурум. Бул мелдеште олимпиаданын деңгээли өтө жогору экендигин байкадым. Мелдеште биз мектебибизди, облусубузду гана эмес, бүтүндөй Казакстандын аброюн коргойбуз. Ошондуктан атаандаштык жогору. Это мое третье участие. В первый раз. Бул менин ушуну менен 3-чү олимпиадага катышуум. Алгач байгесиз калгам. Өткөн жылы күмүш медальга ээ болгом. Быйыл бул көрсөткүч жогору болот деп ишенем. Жалпысынан тапшырмалар кызыктуу болду. Алардын татаалдыгы жөнүндө азырынча эч нерсе айта албайм. Анткени бул жарыштын чечими чыга элек. Менин жоопторум туура болду деп үмүттөнөм. Самое лучшее, что могло бы быть в моем случае.